Assalamu alaikum урматтуу Онни Топ каналынын көрөрмандары. Бүгүн 16 март күнү Чолпон Ата шаарында Америкадан келген коноктор менен кыргыз көкбөрүсүнүн жылдыздары ортосунда машыгуу оюндары болуп өттү. Машыгууда кыргыз көкбөрүсүнүн жылдыздары болгон Сейитбек Нарбек уулу, Манас Ниязов жана Нуржан Мелисбек уулу катышты. Эске салсак, 18-19 март күндөрү Чолпон Ата шаарындагы ат майданда Америкадан келген ковбойлор менен кыргызстандык улакчылар ортосунда көргөзмө оюндар болот. 16-0. Yeah, exactly. 16-0 in about 5 minutes. Это типа газ. Без газа. Без газа вообще. Я вообще. Бензин сейчас очень дорого. Бензин дорого. Биздин бул чакырууубуз жана жолугушуубуз жана деле айтып кеткендей ушу көкбөрүнү өнүктүрүү максатында биз пландаштырып атабыз. Кыргызстанда буларды чакырып достукту бекемдеп, оюнубузду көрсөтүп, биз ушул эле көкбөрүнү Америкада барып да көрсөтөлү деген пландар бар. Жакын араларда Кудай буйрса биздин мыкты булакчыларды тандап алып барып, ушу Америкадан кайсы бир жерде болсо дагы ушул көкбөрүбүздү жайылтуу максатында оюн көрсөтөлү деген максатыбыз бар. Ошол максатта чакырганбыз, достукту бекемдөө жана көкбөрүнү жайылтуу максатында. То есть бул башка мамлекеттин командаларына тарабайт, э? То есть Жок, салтка айланбайт. Салтка айланышы дагы мүмкүн, анткени биз жалаң эле бул мамлекет эмес, башка мамлекеттердин бардыгы менен мамиле түзүү аракетиндебиз. Азыр Кудай буйрса көкбөрүнү жаңы деңгээлге чыгарайлы деп келгенбиз бул жумушка. Кудай буйрса дагы башка мамлекеттер менен дагы ушундай жолугушуулар көп болот.